Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде эл сурасын программасы биз түз эфирдебиз. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү, тиешелүү жетекчилерди чакырып, жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз конокко Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормоновду чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Биздин студияга куш келипсиз. Сиздин ал 8 март майрамдын алдында келип жатасыз. Сизге мүмкүнчүлүк берели, балким шаар тургундарын, аялдарды куттуктайсыз. Рахмат. Урматтуу биздин айымдар, энелер, апалар, эжелер, баардыгыңыздарды жаз майрамы менен жаркырап кирип келген 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан чын дилден куттуктайбыз. Албетте сиздерге бекем ден соолук, бакубат жашоо, дайыма жакындарыңыздар, балдарыңыздар сиздерге жакшылыктарды тартууласын. Дайыма жакшы күндөрдө бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, биз түз эфирдебиз. Андыктан суроолоруңуздар болсо 276-52 номуруна байланышып, төрагага сурооңуздарды берсеңиздер болот. Албетте биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Жапар Туратович, өзүңүз билесиз, буга чейин сиздин кесиптештериңиз келип, түз эфирде элдин суроолоруна жооп берип, ошондой эле буга чейинки жасап жаткан иштерин элге отчет берген. Сиз эми төрага катары кесиптештериңизге кандай баа бердиңиз? Рахмат. Мен биринчи кезекте ушу сиздердин Ош телекомпаниясына чоң ыраазычылык билдирем. Анткени ушундай шарт түзүп, баягы эл менен депутаттарды жакындатып, маселелерди, элдин көйгөйлөрүн алып чыгып, андан кийин ушул эл депутаттардын аткарып жаткан иштердин маалыматын элге жеткиргенге аябай чоң шарт түзүп бердиңиздер. Эми баа бериш үчүн эмес, биздин эми депутаттар бул жерге келип телевидение ачып, баягы өзү мактаныш иретинде эмес, же болбосо өзүн тааныштыруу иретинде эмес. Биздин да максат ушул болчу. Ош шаардык кеңешинде бүгүнкү күндө 6 туруктуу депутаттык комиссия бар, дайыма иш аракетте болгон. Ушул 6 туруктуу депутаттык комиссиянын башчылары, мүчөлөрү келип, мына сиздердин катышуңуздар менен ушул туруктуу депутаттык комиссия жасап аткан иштер жөнүндө элге бир жакшы маалыматтарды берди деп ойлойм. Ошол эле мезгилде бир жакшы иш-чара болду. Бул элден дагы бүгүнкү күндө элдин ичинде көйгөйлөр, эмне маселелер бар. Эми депутаттын эң негизги милдеттеринин бири ушул элдин ичиндеги көйгөйлөрдү алып чыгуу аткаруу бийлигине. Көйгөйлөрдү ошол мезгилде өздөрү түз эфир аркылуу эл берип алды. Мен ойлойм, баягы кандай иштеди деп жатпайсызбы? Ошол телевидение аркылуу биздин туруктуу депутаттык комиссия башчылары, мүчөлөрү өздөрү жасаган иштер боюнча толук маалымат берди. Демек, бааны эл берет деген ойдомун. Рахмат. Негизи эле ушу көптөгөн убадаларды берип кетти. Андан бери убакыт да өтүп калды. Кесиптештериңиз балким баягы шаар тургундарынан берилген суроолордун айрымдарын аткаргандыр. Сиз кабардарсызбы? Сөзсүз түрдө мен өзүм деле ушул телевидениеде болуп жаткан ушу көрүүнү дайыма көзөмөлдөп турдум. Бир топ маселелер, ушул эле газ маселеси, мыйзамсыз курулуштар, жана шаардагы автомойкалар боюнча бир топ көп суроолор түштү. Мен азыр бул жерде жанымда деле бар. Аны биз жүргүзүп жатабыз ушул боюнча. Сөзсүз түрдө иш аракет жүргүзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө бир 27 бизде мындай так аткарыла турган иштер бизге келип түштү шаардык кеңешке. Биздин аппарат буларды иштеп чыгып, бүгүнкү күндө ошол эми албетте бул маселени шаардык кеңештин депутаттары барып ордуна жасабайт. Биз ушул көзөмөлдөөчү орган катары, ушу элдин үнүн аткаруу бийлигине жеткирүүчү орган катары берип жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол берилген маселелердин баардыгы аткарылды десек биз жаңылышпайбыз. Рахмат. Бизге дароо эле байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Биздин ушул шаардык Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Урматтуу биздин шаардык депутаттардын башчысы болгон биздин Жапар Ормонович, сизди бүгүнкү ыйык Ражаб айынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Сиз менен ушул ыйык күндө жолугушуп атканыбызга, бир чети 8 март аялдардын майрамы да болуп калыптыр. Эми сизге мен бере турган суроо, мына ушул шаардык транспорттордо ушунчалык акыбал оор болуп кетти да, тазалык жок. Кээ бир маршруткаларга чыксаңыз, эмеси занавескалары жок, кир, ушунчалык жүрөк ооруйт да. Эгер сиз чыкпасаңыз деле керек, маршруткада ушуну бир көзөмөлгө алып койсоңуз деп айтмакчымын да. Жаран катары. Экинчи суроом, эртеңки майрам эле сиз шаардык депутат катары карындаштарыңызга кандай куттуктайсыз деп, бизге эртең бир майрамдык өткөрүп бересизби? Мындай сизден биз үлгү алышыбыз керек. Сиздин ар бир сөзүңүз биз үчүн мындай бир келечекке мүмкүн позиция берер, ага катары. Ушуга кандай дейсиз? Номериңизди айтпайсаңыз биз өзүбүз алат элек агай. Себеби сиздей депутаттар бизге
баарлашуу, пикир алышуу биздин келечегибиз үчүн керек деп ойлойбуз да. Рахмат Көңүл бурганыңызга. Түшүнүктүү суроо. Рахмат, суроо түшүнүктүү болсо жооп бере алыңыз. Биринчи кезектеги шаардагы транспорттордун абалы боюнча соо берип кетти. Эжеке, сизге рахмат. Бул суроо боюнча айтып кете турган болсом, мен өзүм жаран катары деле мына дем алыш күндөрү дайым кызматтык машинаны пайдаланбай, керек болсо өзүм жүрөм машинада. Андан сырткары жөө жүргөн мезгилим да бар. Шаарда ушул базарга түшүп, эл менен аралашып, соода саттыкты деле кылып жүрөм, мындай эл менен аралашып элечи. Маршрутка, троллейбуска деле чыгып турам. Албетте маршруттарда бүгүн бул сиз көтөргөн маселе бар. Бул маселени биз кечээкүнкү сессияда ушул маршруттардын баасы боюнча маселе көтөрүлгөндө бул боюнча бир кескин түрдө чараларды көрүш, ушул маршруттардын техникалык абалы эле эмес, бүгүнкү күндө шоферлордун айдоочулук маданият жөнүндө да сөз бар да. Муну биз көзөмөлгө алып жатабыз. Ушул өткөн жылдан баштап ушул маселе чоң маселеге айланды да. Бул биринчиси. Экинчи суроо майрам боюнча рахмат. Мен да бүгүн абдан кубанычтамын. Мына биздин эң сүйүктүү затыбыз болгон аял заттын майрамдын алдында эфирге чыгып жатабыз. Бүгүн маалымат үчүн айтып коеюн. Ош шаардык мэриясы Талабек Насырбековичтин демилгеси менен көтөрүлүп, шаардагы биздин активдүү айымдар үчүн бир 500ге жакын айым чогултуп, атайын бир иш-чаралар өткөрүлдү жогорку деңгээлде. Албетте эртеңки күндө бизде бир гана мен эмес, биздин бардык эле шаардык кеңештин депутаттары албетте өзүнүн жакындарын, ошону менен бирге шаардагы айрым камкордукка алган үй бүлөлөр бар. Биз деле ошолордун катарында ушул адамдарды куттуктайбыз. Мен дагы сизди жеке өзүм бүгүн дагы бир жолу куттуктайм. Биздин байланыш номер 55218, ушул номерге кайрылсаңыз иш-чара өткөргөнгө биз даярбыз. Рахмат. Жапарбек Туратович, президент тарабынан быйыл аймактарды өнүктүрүү жана саны ариктештирүү жылы деп жарыяланбады. Эми шаардык кеңеш, сиздер жергиликтүү бийликке кандай сунуштарды берип жатасыздар? Шаарды өнүктүрүү боюнча бул жылга байланыштуу. Албетте, сиз абдан жакшы маселени койдуңуз. Өзү негизи аймактарды өнүктүрүү жылы бул абдан жакшы жөнөлгө болду. Урматтуу президент Сооронбай тарабынан эми бул киши бүт баардык тепкичтерди басып өткөн да. Ошон үчүн биринчи элет аймактар өнүкпөсө, мамлекет өнүкпөйт деп. Ушул иш-чара негизинде биз өткөн жылдагы иштерди алып барганбыз, быйылкы жылда ишти алып баратабыз. Шаарыбызда эң биринчи маселелерден бири сиз айткан бул туризмге көңүл буруу. Себеби бизде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Мен факты катары айттым да. Биздин мына касиеттүү Сулайман тообуз. Мына өткөн жылкы кошуну мамлекет менен байланыштын жогорку деңгээлине чыкканы үчүн Өзбекстан Республикасынан эле биздин ушу Сулайман тоого байланыштуу бир топ туристтер келди. Бул багытта айтсак болот. Андан кийинкиси ушул келе турган туристтерге шарттар түзүп берүү. Бул багытта. Андан кийин дагы бир нерсени белгилеп айтып кетиш керек. Баягы санаптештүү боюнча болуппайбы? Албетте бул багытта биз жакшы бир маселени көтөргөнбүз өткөн жылда. Баягы бирдиктүү терезе деп турупчу. Бүт бардык электрондуштурса, биздин жарандар баягы айрыкча тейлечүү органдарга, мына архитектура, мамлекеттик каттоо бөлүмү жана ушундай кызмат көрсөтүү органдарга биринен бирине баары эле убакыт өтүп атпайбы? Ушуну бир жерден барып кат алып, кайра жооп алыш боюнча бир топ иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Экинчисин айта турган болсок, бүгүн Ош шаардык мэриясынын алдында IT технология мектеби ачылды. Ушул санаптештирүүгө байланыштуу. Эми санаптештирүүнүн ичинде бир гана баягы электрондук деңгээлден алыс кетишсек, бүт бардык маалыматтарды биз бир жерлерден ала турган бир шарттар түзүш керек да. Бул багытта мына иштер жүрүп атат десек биз жаңылышпайбыз. Ал багытта биз дагы шаардык кеңештин депутаттары жардам берип жатабыз. Аймактарды өнүктүрүү бир эле жылда токтоп калбайт. Бул жылдап өнүгөт. Бул боюнча мынакей быйылкы жыл кайрадан дагы улантылып жатат. Шаарыбызда мына өзгөчө айтып кете турган болсок, мында мына Россия Кыргыз фондунан бир топ акча каражаттары Ош шаарына келбей калган такыр элечи. Келбеген учурлар болгон. Быйылкы жылы мынакей бизде мындай маалымат факт үчүн айтып кетейин, Мурас ишканасы шаарыбызда түзүлгөн, кийим тигүү ишканасы. Алар бул сумманы алды. Андан сырткары дагы 3-4 ушундай фирмалар алып иш алып кетет. Кудай буйрса, негизи элибизде тынчтык, биримдик, ынтымак болсо, бул сөзсүз ишке ашып өзүнүн жыйынтыгын берет деген ишендебиз. Рахмат. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Жапар Туратович, саламатсызбы? Биз Ош шаарынан байланышка чыгып аттык эле. Айта бериңиз. Мына Жапар Туратович, аябай жакшы ишти атасыздар. Анан мына шаардык кеңештин төрагасы катары мына учурдагы мына Ош шаарынын мэри Талайбек
Сары Башкыттын ишине кандай баа бересиз? Ушул боюнча сиздин оюңузду угалы дедик эле да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Жакшы суроо болду. Албетте бул мезгилге чейин Ош шаарында бүт топ өсүү өнүгүү болду, жакшы иштер болду. Талыбек Насибековичтин келишимимен дагы мынакей биз Кудай буйрса жакшы ийгиликтер жаралат деген биз чоң ишендим. Мен бир эки фактыны айтып кетейин. Айтып кете турсам, мына жакынкы күндөрдө биздин Батыш районубузда чоң бир аллея курулат. Кулатов кичи району. Кулатов кичи районунда. Эми бул жерде бир маселе бар да. Кайсы бир жарандарга бул жөн эле ушул аллея курулат экен деген эле сөз болушу мүмкүн, шаарды өнүктүргөнгөчү. Ошол менен бирге, мисалы үчүн, шаардагы экология маселеси бүгүн көп адамдар көңүл бурат. Жакынкы күндөрдө мен угуп атам, эксперттер келип да муну карайт. Абаны булганча дагы күчөдү. Демек, адамдын ден соолугу. Биз эң негизгиси ден соолук болбосо, ошол курулган жол, ошол курулган үйүбүздүн эмне кереги бар? Буга көңүл бурду дагы жашылдандыруу, демек, экологияны жакшыртыш үчүн жашылдандыруу зоналарын көбөйтүш керек. Мынакей бир чоң долбоор ушу кишинин ишинин башталышы десек биз жаңылышпайбыз да. Мына факты бул. Дагы бир нерсени айтып кетейин, эми шаарыбыз түштүк борбор деп аталат. Шаардагы көп кубаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүштөрдү, алардын ичиндеги ички жолдор бул багытта бир чоң иштер жасалып, мына өткөн жылы өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар, ушул Кулатов районунда 2 үйдү көрсөттү. Биз шаардык кеңештин депутаттары колдоп, биз да колдоп берели дагы быйыл ошол кошумча каржылоого дагы былтыркы жылы 10 миллион акча бөлүнсө, быйыл 15 миллион акча бөлүндү. Демек, көп кубаттуу үйлөр дагы бир топ жылыш болуп, шаар өзүнүн табитине келет деген ойдобуз да. Мындан сырткары жолдорго жакын күндөрдө көрөсүздөр, мына Шакиров көчөсү, дагы бир топ көчөлөргө иш аракеттер жүрүп атат. Мен ойлойм, бүгүн Кудай буйрса бул киши шаарды дагы өнүктүрүп, өстүрүп, жакшы ийгиликтерге жеткем деген чын дилден аракети бар. Мынакей жакында өзүңүздөр көрүп атасыздар, Ош шаары Турсойдун баягы ачылышы болуп атат биздечи. Бул биз үчүн өтө сыймык. Бул маселе дагы ушул мэрибиз Талабек Насибековичтин дагы чоң эмгеги бар да, барып чуркап жүрүп ушуну алып келди. Демек, жана айтпайм мен, туризмди өнүктүрүшүбүз керек депчи. Бул ачылыш менен дагы шаарыбызга канчалаган адам келет. Бул багытта даярдоо боюнча бүгүн мына акча каражатын үнөмдөө максатында стадионубуздун акыбалын билетиңиздер. Жакынкы күндөрдө мен чоң өзгөрүш болот деп ишендим. Баягы демөөрчүлөрдү таап, ошолор менен баягы чөнтөк эмес, мамлекетке болсун деп туруп, стадионду чоң иштер жасап атат да. Эми ушулардын баарын көрүп туруп, мен ишенем, анан калган бааны албетте эл берет келечекте. Шаар дагы бир бул киши менен баскычка бийиктикке жетет деген ишендим. Рахмат, негизи жакында эле шаардын бюджетин бекитип алдыңыздар, өткөн жылга салыштырмалуу көп бекитилди. Эми айтсаңыз, кайсыл тармакка көп бекитилди, эми анын өзгөчөлүктөрүнө токтолсоңуз, анан баягы көп бекитилген тармакка, мисалы сиздер шаардык кеңеш катары кандай сунуштарды берет элеңиздер, кандай иштер аткарылышы керек? Албетте, жылдын башында эле биз жылда ушул бюджетти бекитип беребиз. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын эң негизги кызматтын бири бул болуп эсептелет. Бюджетке карата шаар өсүп өнүгөт, ошого карата жашайт. Быйылкы жылы өзүңүздөргө маалым болгондой, Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 1 миллиард 127 миллион 600 миң сомго бекитилди. Бул деген сөз албетте бюджет жылдан жылга өсүп келатат. Быйылкы жылы дагы 20% тегерегинде өстү, жылыш бар. Анын негизинде быйылкы жылы мына тактап айтып кетейин, курулуш тармагына былтыркы жылы 20 миллион бөлсөк, быйыл 120 миллион сом акча каражат бөлүндү. Былтыркы караганда 100 миллион. Ал эми жол курулуш башкармаларына былтыркы жылы 20 миллион бөлүнсө, быйыл 80 миллион акча бөлүндү. Демек, биздин ушу социалдык объектилерди, жолдорду мындай кайрадан ремонттоп, калыбына келтиргенге бир топ шарттар болду, шаар өнүгөт деген максатта. Андан сырткары дагы белгилеп кетчү нерсе, шаардын бюджетин, мен жогоруда айткан сумманын 40%-на жакыны бул социалдык тармакка кетти. Демек, биздин бюджет бул социалдык багыттагы бюджет десек жаңылышпайбыз. Анын ичинде ошол 40%-нын ичинде албетте билим берүү тармагы, маданият тармагы, спорт тармагы, эң негизгиси социалдык жактан баягы колдоо тармагына өзгөчө көңүл бурулду. Атап айтатын болсок, биздин медицина кызматкерлеринин, кенже кызматкерлерине кошумча акча каражаттарын бөлүү, ошол эле балдар бакчасында кенже кызматкерлерге жана ошондой эле быйылкы жылы кошумча үй бүлөлүк дарыгерлерге дагы ушул кошумча акча каражаты бөлүндү, ушул сумманын ичинен сырткары. Демек, негизги багыты биз сөзсүз түрдө ушул социалдык тармакты колдоого биринчи көңүлдү бурдук. Андан сырткары бир топ оптимизация дагы болду десек жаңылышпайбыз. Биздин шаардык кеңештин депутаттары ушул такай мындай аракет кылып иштеп отуруп, анын эсенен деле 1-2-3
мекеме үйүндө мындай оптимизация кылып андан сенен бир 5 миллионго жакын акча каражат үнөмдөлүп, ал дагы ушул социалдык тармакка кошулду. Рахмат. Бизге байланышка чыккан теле-көрүүчү бар экен. Урматтуу теле-көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Урматтуу биздин шаардын кеңештин төрагасы. Мен сизди ишкерик экениңизди жакшы билем. Бирок мен бир сунуш айтайын дедим эле. Мына шаарда магазиндер, комоктор турбай жолдун боюнда. Ошол жерде пайдаланат да, анан кийин ар жагын такыр эле карашпайт да, чөп басып жаткан алдылары, эшиктердин алдылары. Ошолор чоң жолго чейин, ошолордун кароосуна калтырып, ушул жерлер сиздер таза кырмайсыңар, же багдарак эккиле, же болбосо гүл эккиле. Могулар силердин карап тургула десе болбойбу. Себеби алар ушул жерди пайдаланып атат да, шыпырындысын үйүнөн тиги магазин эшикке чыгарып коет дагы, башка жагын таптакыр эле карашпайт да. Ушуну сунушум бар да, ушундай, ушинтип сиздер бир талап койсоңуздар болобу экен ошого деп. Рахмат. Анан экинчи суроом. Мына жана бир кыз айтып кетти, маршруткаларды. Маршрутканын ичи аябай жаман жыттанат да. Мен кээде маршрутканы түшүп калам да, дальше кете албай калам наракачы. Ошолорду караңыздар. Анан мына биздин 25, 120, 138 дайым гонкада жүрүшөт. Ичиндегилер жыгылып аткан, башы жарылып аткан, баласынын колунан учуп кетип аткан, ушуну колго алсаңыз эң чоң сураныч ушул. Рахмат. Рахмат, сурооңуз Жооп берип коеюн бир мен. Биринчиден рахмат эжеке, шаарыбызда сиздей патриот, шаарыбызга берилген инсандардын көп болушун мен абдан каалайт элем. Биринчи сунушуңуз боюнча ушул шаарыбызда соода кылуучу түйүндөрдүн тегереги боюнча иш алып жатат, бирок сиздин сунушуңузду дагы эске алабыз. Ал эми экинчи сурооңуз маршруттар боюнча мен жооп бердим. Албетте маршруттардын техникалык абалы, айдоочулардын маданияты жана ошондой аларга шарт түзүп берүү боюнча маселелер биздин көзөмөлдө, биз көзөмөлгө дайым алып турабыз. Рахмат. 125 менен 138 маршрут каттамдар жазып алсаңыз. Жазып алдым. Мен кесиптешиңизге дагы буга чейинки келген депутаттарга дагы суроо бердим, бирок эмнегедир жооп таға ала албадым да. Шаардагы тротуарлар маселеси боюнчачы алар ретке келип жатабы, кайсыл көчөлөрдүн тротуарлары ретке келди, буга чейин ошол боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат. Бул эми негизинен абдан жакшы суроо көтөрдүңүз да. Баягы союз чоң союз талкуулангандан кийин Кыргызстан өзүнчө бир система чөчөктү ар кандай жол басып өтүптү. Ушул мезгилде тилекке каршы сиз айткандай кээ бир жерде биздин ушу адам басуучу жолдорго бир соода түйүндөрүн куруп алган учурлар бар, же болбосо тосуп гүл эгип алган учурлар бар. Бир чоң долбоорду жүргүзгөн десең, ошо адам басуучу тротуарларды менчикке алган учурлар да көп да. Бул эми абдан ачыктан турган нерсе. Шаарда Ахмет Темир аймактык кеңешинде, шаарыбыздын так ортосунда бир топ иштер жүрүп атат. Бул маселени мына айрыкча мына массалык маалымат каражаттары сиздер көтөрүп жүрөсүздөр. Шаарыбызда муниципалдык башкармалыгы аркылуу бүгүнкү күндө 4 көчө, мен азыр атын айтсам болот эле, бирок жазып албаптым. Иш жүрдү. Бул боюнча бүгүнкү күндө Ош шаардык мэриясы дагы абдан катуу талапты да коюп жатат. Мындан ары дагы уланат. Биз бардыгы мыйзам талаасына келишибиз керек. Бул боюнча биз дагы көзөмөлгө алып турабыз. Иш сөзсүз түрдө жүрөт бул боюнча. Рахмат. Бизге дагы теле-көрүүчү суроо бергени байланышка чыккан экен. Кабыл алсак, урматтуу теле-көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Жапар Туратович, саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду. Жапар Туратович. Угуп атабыз. Мен сентябрь айында да кайрылгам мен сизге. Аты жөнүңүздү айтып кетиңизчи. Анардан чалып атам. Атыңыз? Жылдыз Бекназарова, мени жакшы тааныйт. Айта бериңиз. Сурооңузду кыскача түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Крышадан суу түшөт да, мен 5-этажда жашайм. Жамгыр жаганда түшөт, кар жаганда түшөт. Анан лампочканын үстүнөн түшүп эле караңгы немеде отурабыз да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Лампочка кетип атат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Сентябрда да кайрылган элем. Жапар Туратович, эсинде болсо керек. Рахмат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Мен дагы жолу ишенимдүү түрдө сизге жооп берип коеюн. Мен сизди жакшы билем. Ошондо дагы ушул жоопту бергем. Бүгүн дагы ушул жоопту берем. Буга жооп бергенге даярмын. Мен жогоруда айткандай, ушул көп кубаттуу үйлөрдүн үстүн жапканга жергиликтүү бюджеттен 15 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берди. Демек, сиздер буга өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды ошол жердеги кошуналар менен
чогултушуңуз керек 50%. 50%ын алып келсеңиз эле даяр. Бул маселе эч токтоосуз кетип жатат. Өткөн жылы бир топ шаарда аткарылды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 үйдөн бир гана чатыр эмес, үйдүн сырты жолдорунан бери оңдолду. Быйыл дагы мына акча каражаты бөлүндү, 15 миллион сом. Бир гана өзүңүздөр да аракет кылып, акчаны жыйнашыңыздар керек. Андан кийин гана иш болот. Ага чейин мэриядан же башка бирөөдөн барып толугу менен жооп бере албайт. Негизи ошо тактап айтканда 50%ын жашоочулар топтоп жергиликтүү бийликке келсе 50% акчасын жардам берет экен. Эл сурасын программасы түз эфирде. Бүгүн бизде Ош шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов конокто. Суроолоруңуздар болсо 276 52 номуруна чыгып суроо берсеңиздер болот. Жапар Туратович, негизи мыйзамда көрсөтүлгөндөй азыркы чыгарылышта депутаттардын 1 жыл гана убакыты калды. Негизи бул калган убакыттарда кандай иштерди пландап жатасыздар? Негизи берилген убадалардын баарын аткара алдыңыздарбы ушуларга чейин? Мен сурооңузду түшүндүм. Өз депутаттар эмне кылды деп атпайсызбы? Албетте бул элдин ичинде да бар. Биз биринчи элге туура маалымат беришибиз керек. Карапайым элдин ичинде ушундай түшүнүк бар да, депутат келип бир жолду шагылдайт, же болбосо бир суу тартып берет же газ тартып берет деген эми булундай болбош керек. Ошол маселелерди алып чыгып, мындай да. Негизи шаарда, шаардын деңгээлинде шаардын кантип өнүгүш керек, эмне маселе жасаш керек, муну аткаруу бийлиги, мэрия. Ошо менен бирге элдин ичинде маселени алып депутаттар алып чыгат. Андан кийинки маселе коомчулук алып чыгат дагы. Муну аткаруу бийлиги депутаттар алып чыгат, жалпылатып. Ошону депутаттар бекитип берет, шаардык кеңештин депутаттары. Эми ушул иш план ашыш үчүн депутаттардын негизги аткарткан иши ага ылайык жергиликтүү маанидеги мыйзам чыгарып берет. Аткарыш керек деп туруп. Токтомдорду, чечимдерди чыгарып беребиз да. Демек, биз сиз айтпайсыз эмне жумуштарды аткарды мүмкүн деп. Мына биз 4-чакырылыштагы Ош шаардык кеңештин депутаттары шайланганыбызга 3 жыл болду. 3 жылдан бери шаарыбызда ар тармактуу өсүү өнүгүү бар. Ушул жасап аткан шаардагы мына социалдык объектилерди айтабызбы, мектеп, бала бакчаны айтабызбы, ошол эле жолду айтабызбы, ошол эле коммуналдык телелерди айтабызбы, баардык аткаруу бийлиги тарабынан аткарылып жаткан жумуштар, булар ошол шаардык кеңеш бекитип берген мыйзамдар, токтомдор, чечимдер негизинде жылжып жатат. Негизи бүгүн мындай да, биз мэрия, депутаттар деп бөлүнбөшүбүз керек. Ал убакыт өттү. Баягы чыгып популизм болуп, же болбосо каршы сүйлөгөндөн өттүк. Биз баарыбыз бүгүн ынтымакка, биримдикке келип, бир максат болуш керек, шаарды өнүктүрөм, өстүрөм дегенге келишибиз керек. Бүгүн Кудай берсе Ош шаардык кеңештин депутаттары менин жүзүм жарык кылып айтат элем, бир топ иштер демек аткарылды. Шаарда болуп аткан иштердин баардыгында биздин 45 депутаттын салымы бар. Калган иштер албетте биз элдин ишенимин алып, убадалар берип келгенибиз аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө дагы бир топ иштер аткарылды. Дагы алдыда 1,5 жыл убакыт бар. Кудай берсе көп убадалар дагы ишке ашат деген ишенимдемин. Рахмат. Биз буга чейин сизди түз эфирге чыгат деп кабарлаганбыз. Ошондо телекөрүүчүлөр дагы СМС аркылуу суроолорун берген эле. Мен шаар тургунумун дейт, мүмкүнчүлүгү чектелген жаранмын дейт, бизге жолдор ылайык эмес дейт. Маселен, биз өзүбүз жүрө албайбыз дейт да. Бул мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн кандай? Бүгүнкү күндө ушул мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарга атайын жүрүүчү жолдор, ошол пандустар, көп кабаттуу үйлөргө же болбосо имараттарга киргенде бул боюнча бизде социалдык тармак боюнча атайын комиссия бар, мына өзүңүз жакшы билесиздер. Бул комиссия шаардагы бөлүнгөн өзүнүн атайын адистери бар, бир топ иштер жүрүп атат. Биринчи иш аракет жүргөндө албетте моюнга алыш керек. Баягы көрүнүш үчүн жасаган да учурлар бар да, бирок ал жерден чыгып түшүш мүмкүн эмес. Анын архитектура менен дагы бүгүнкү күндө иш алып барып жатабыз. Баардык реконструкция болгон курулуштарбы, жаңы курулуп аткан курулуштарбы, ошолордун баардыгына нормага ылайыкташсын деп атабыз. Мына Токтогул паркында мен факт үчүн айтайын силерге, түшө беришинде көрсөңүздөр, аябай мындай ошол эрежелер сакталды. Жаңыдан курулуп жатат, сакталып жатат. Мындан аркы курула турган, реконструкция болгон имараттардын баардыгына бул эреже атайын нормативдерге сакталат. Ал эми мурдакы эски имараттарда бир топ ошолорду кайрадан калыбына келтирүү боюнча иштер жүрүп атат. Муну көзөмөлгө дагы алып турабыз. Рахмат. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Менин бир эки суроом бар эле. Ошону берейин. Кыска бериңиз, эже убактыбыз тар. Ооба. Бизге ачыдан жер бергениңерге 5-6 жыл болуп калды. Азыр эми депутаттар деп айтып атасыңар.
Жапар балам бул квартирада жашап атабыз мына 90-жылдан бери. Эми эле инвалид балдарыбыз бар, мына Тополоңдо неме болгон, инвалид болгон. Ошол жок дегенде ачыны бир жансыл неме кылып берсеңер, жок дегенде 2 комнат болсо да үй салып алат элек. Анан экинчи суроом, мына инвалид балдарга, мисалы ошо Тополоңдо болгон, бизге үй берилеби жокпу ушул балдарга? Ошону. Аны үчүнчү суроом, мен кыска эле берейин. Мынау шаардын ичиндеги жана жарнак, мисалы 16.000 сомдон айлыгы деп жазылып атат. Бир жерге барсаң бүт эле байрак болуп илинип калганда ушуну тазаласа болобу? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Эже рахмат, суроо түшүнүктүү. Ачы массиви боюнча мен айтып кетейин. Биринчиден ачы массиви бүгүнкү күндө ал Ош шаарынын территориясына кирбейт. Бул областтык аймактагы Кара Суу районунун территориясы болуп эсептелет. Бирок ага карабастан мен билгенден ачы массивинде мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан акча каражаты бөлүнүп, бүгүн өкмөттүн көзөмөлүндө биз муну сиздин сөзүңүзгө өкмөткө дагы жеткенге аманат катары алайлык. Андан кийинкиси баягы инвалид мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жөнүндө сөз болду окшойт. Бул боюнча эгер учетуңуз шаарда болсо, Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай бөлүмүнө кайрылсаңыздар, мыйзам чегинде бүгүнкү күндө курулуп бериле турган так үйлөр жок, мен кесип айтышым керек. Бирок мыйзамда каралган ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы үй менен камсыздоо. Бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок, бирок жакынкы мезгилдерде ушул мамлекеттин шаарыбыз өнүгүп өсүп ушундай мүмкүнчүлүк пайда болсо деген ойдомун. Ошон үчүн арыз менен кайрылып койсоңуз болот. Ал эми жарнактар боюнча жакшы маселени көтөрдүңүз. Бүгүн бир топ иштер жүрүп атат, бирок мен жазып алып туруп, мындан ары дагы көзөмөлгө алайлык. Рахмат. Бизге дагы бир телегөрүүчү айткан эле, Жалал Абад шаарында, Өзгөн шаарында асма көпүрөлөр курулган дейт да, жөө жүргүнчүлөр үчүнчү. Анан мындай көпүрө Ош шаарында жок дейт. Бул асма көпүрөнүн жоктугунан улам азыр авто тыгындарында пайда кылып жатат дейт да. Исмайыл деген мырза жөнөтүптүр. Бул боюнча ал туура эле, мына Бишкек шаарында 2 ушундай асма көпүрө курулду, Жалал Абад шаарында курулду. Кара Суу районунда деле мисалы үчүн ушул базардын жанында жер алымынан өтмөк курулду, мындай иштер болуп атат. Бизде дагы бар, долбоор бүгүнкү күндө даяр. Мына айрыкча Араванский деп коебуз, Араванский районунда кооператив көчөсү менен кесилген жерге долбоор даярдалды. Биз азыр буга Ош шаардык мэриясы дагы акча каражатын издеп жатат. Бизде дагы бул иштер жүрөт, Кудай берсе. Анан баягы шаар тарабынан, шаардык мэрия тарабынан ипотекага үйлөр берилбеди беле? Ошолор боюнча да суроо берилген эле, негизи алардын пайызы түшөбү деп. Анткени буга эми жаңыдан курулуп жаткан үйдүн баягы пайызы түшөт деген маалыматтар да тараганда, ошого байланыштуу балким алар ушундай түшөбү деген үмүт кылып жаткандыр. Туура айтасыз. Эми биздин ошол шаардык кеңештин депутаттары биринчи биздин ошол 3 жыл мурун келип караганда, өзүңүз билесиз, биринчи баягы баштапкы пайызы 30%, анан жылы дагы 10 жылга, 8 жылга чейин болчу. Ушул биздин 4-чакырыштагы депутаттар ушуну карап берип, 12 жылга, андан кийин пайызын дагы 20%га түшүрүп туруп, төлөмдөгү пайызын төмөндөтүп бергенбиз. Ошол боюнча кайрылуу жок. Бул эми негизинен Кыргызстанда ичиндеги эң төмөнкү пайыз бизде болсо керек. Жакынкы күндөрдө дагы абдан көп кайрылуулар түшүп жатат. Биз кечээ күнү келди мага 3-4 кайрылуу. Эми азыр муну түшөт же түшпөйт деп мен так айта албайм. Анын тиешелүү адистерге, ошол карап жаткан, иштеп жаткан тиешелүү комитеттер карагандан кийин бир чечим чыгарышы мүмкүн. Бирок бүгүн маалымат жок, э? Маалымат жок менде. Рахмат. Бизге дагы суроо берүү үчүн байланышка чыккан телегөрүүчү бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Байланышта үзүп калыптыр. Негизи Жапар таратуучу айтсаңыз, 2018-жылы билим берүү, мисалы бала бакча же болбосо мектептер курулду. Анан негизи өзүңүз деле билсеңиз керек, азыр бир класста талаптагыдай эмес 40тан ашуун десек болот да. Балдар бир партада үчтөндө отурган балдарды кездештиребиз да. Алар эми келечек муундардын билим алуусуна кедергисин тийбейби? Түшүнүм сұрағыңызды. Абдан жақсы көйгөйлүү маселени сиз айттыңыз. 2018-жылы бир мисал үчүн айтып кетейин. Ош шаарында мынакей Навай мектеби. Бул Кыргызстандагы эң алдыңкы мектептердин бири болуп курулду. Бир-эки садиктер курулду. Бүгүнкү күндө дагы Ош шаарында билим берүү тармагында Ломоносов мектебинин жанында кошумча имараты пайдалануу алдында турат. Мындан сырткары бүгүнкү күндө иштеп жаткан Разаков мектеби бар. Ошол менен сырткары мудагы Курманжан Датка аймактык кеңешинде 2 мектеп дагы курулуштары жүрүп жатат. Демек бүгүнкү күндө
4-5 мектеп шаарда курулуп жатат десек биз жаңылышпайбыз. Маселе көп, бирок муну бир эле ушул менен байланыштыруу керек. Эми шаардын четинде дагы башка мектептер бар. Аларда карасаңыз балдар аз. Негизги максат эмне мында? Маселе эмнеде? Маселе баягы көбүнчө ушул балдар жакшы билим алсын деген максатта айрыкча мына орус тилдүү мектептерге көбүрөөк алып келип атпайбы шаардын четиндеги ата-энелерибиз. Азыр биз карап жатабыз. Мүмкүн ушул жергиликтүү бюджеттен төлөп берип, бир группанын акчасын төлөп берип туруп, келишим менен ошол биздин балдарыбызды 2 жыл 3 жыл окутуп туруп, орус тилдүү сабак берүүчү балдарды, кыздарыбызды өзүнүн ошол айларга жөнөтсөкпү деп бул жагына караш керек да. Ушундай иштер жүрүп жатат мүмкүн. Рахмат. Бизге дагы байланышка чыккан телегөрүүчү бар. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Мен Ош шаарынан чалып жатам. Мен мындай документ иштери менен мындай иш бүтүрөйүн десең, мамлекеттик ишканаларда баягы атайын машина коюучу жайлар жок экени аябай адамды ыңгайсыздык алып келет экен да. Азыр бизде атайын машиналарды алып кете турган эвакуаторлор эме стенкаларды, заключенный знактарды коюп койгон, ал жерге кое албайсың да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал бакыт үйүндө ишиңди бүтүрөйүн десең, ЗАГСта Рахмат. көлүк алайын десең, ал жерде өтө мындай машина койгонго жай жок да. Негизи суроо түшүнүктүү, урматтуу телегөрүүчү. Башка сурооңуз жокпу? Ушуну айтайын дедим, ушу эгер мүмкүнчүлүк болсо ушундай шарттар менен мамлекеттик ишканаларда атайын машина коюучу жайларды койсо жакшы болмок эле. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Эми туура айтасыз, албетте бул көйгөй болуп эсептелет. Андан да чоң көйгөй бүгүнкү автотыгындар болуп эсептелет. Ошондуктан биз жана жогоруда айткандай атайын эреже бузулбасын деп знактарды коюп машиналарды алып жатпайбы? Эми антайын десек, бүгүнкү күндө ошол эле курулган имараттар мындан бир топ 30 жыл, 40 жыл мурун курулгандар бар. Ал жерде автостанкасы жок, эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Өнүккөн өлкөлөрдө деле, жетишип аткан өлкөлөрдө бүгүнкү күндө ошол имараттын алдына коюп кетпейт. Мына чыксаңыздар өзүңүздөр билсеңиздер керек, бир 500 метр, 1 километр алыста коюп эле келет да. Биз бул баскычка барышыбыз керек, каалайбызбы, каалабайбызбы. Бирок бүгүнкү күндө сиз айткан маселени эске алып, жаңы курулуп аткан баардык имараттарда талап ушундай, сөзсүз түрдө ошол курулуп аткан имараттын алдында, подвалында неме болсун, автостанка, автотокундар. Ошондой эле же болсо аянтында тегерегинде болсун деген да. Маселе көп, бүгүнкү күндө ошол кафе, жана ошол киши айткандай жанагы мамлекеттик тейлөөчү кызматтардын алдында бар. Аргасыздан бул чечимди артабыз, башка жолу жок бул жерде. Рахмат. Жапар Туратович, инвестиция боюнча да токтолсок да, Ошто инвестиция тартуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Негизи эле чет өлкөдөн инвестиция тартуу үчүн шаарда шарттар түзүлгөнбү? Түшүндүм мен сизди. Жакшы айттыңыз. Эми биринчиден экономиканын көтөрүш үчүн биринчи биз инвестицияга абдан чоң көңүл бурушубуз керек. Инвестиция бул ички инвестиция, сырткы инвестиция эки бөлүп карай турган болсок, биринчи эле кезекте ошол эле ички инвестиция. Мына бүгүнкү күндө тигүүчүлөр бизде иштей баштады шаарыбызда. Ошол эле мезгилде куруучуларга мүмкүнчүлүк түзүп беришсек, баардык иш орун экономиканы көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөрбүз. Ал эми сырттан дагы биз инвестиция боюнча чоң иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө тазалык ишканасына автотехникалар келүүнүн алдында турабыз. Мындан сырткары ушул бир дагы долбоордун үстүнөн Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбекович кат түшүп жатат. Ушул ички жолдорго дагы сырттан Кытай грантын алып келүү боюнча дагы бир топ иштер жүрүп атат. Булар эми ишке ашкандан кийин айтайлык, азыр алдын ала айтпай турсак да жакшы болот. Демек, шаарыбыздагы Ош шаарынын мэриянын алдындагы инвестиция бөлүмү бар. Бул бөлүм биздин инвестицияларды көзөмөлдөөчү туруктуу депутаттык комиссия менен биргеликте бир топ жумуштар жүрүп атат, натыйжаларын берет деген терең ишендим. Рахмат. Жапар Туратович, биздин убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Эми сиздин кыскача 2019-жылга шаардык кеңеш кандай пландарды койду, кандай иштер жүрөт? Рахмат. 2019-жылы биринчи баардыгыбыздын каалообуз элибизде тынчтык, аманчылык болсун, бирге болойлук. Андан кийин шаардык кеңеш өзү атайын бөлүнгөн, мен жогоруда айткандай туруктуу депутаттык комиссиялар бар, ошолор менен биргеликте иш пландарды бекиткенбиз. Иш пландар биз асмандан айдалып беребиз дегенден алыспыз. Баардык депутаттар ушул элдин ичиндеги көйгөйлөр, элден сурамжылап, эл билет баардыгын, карапайым эл билет. Ушу элден сурамжылоо менен түзүлгөн атайын бир жылдык өзүбүздүн иш планыбыз бар. Ушул иш пландын негизинде иш алып барабыз. Аларга айта турган болсок, ошол эле социалдык объектилердин курулушу, ошол эле жолдордун бүгүнкү күндө абалын оңдоо боюнча, билим берүү тармагында бир топ маселелер бар. Жана ошондой эле коммуналдык телелөр багытында бир топ маселелер бар. Бул боюнча
өзүбүздүн ушул шаардык кеңеш бекиткен иш план менен иш алып барып жатабыз. Рахмат, Жапар Туратович, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайлы, ар дайым эле элдин кызматында болуп жүрө бериңиз. Рахмат сиздерге, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Биз кайрадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.